Саламатсыңарбы студенттер. Бүгін қырғыз тили сабағынан жаңы тема өтөбүз. Сабақтың грамматикалық темасы санаточ, лексикалық тема дары канада. Сабақтың мақсаты санаточ сөз түркүмүнүн өзгөчөлүгүн билишет. Экинчи, санаточтордун түзүлүшү боюнча түшүнүк алышат. Үчүнчү, санаточ сөздөрдү сүйлөө кебинде пайдалана алышат. Эми сабакта каралуучу негизги маселелер. Санаточ сөз түркүмүнүн морфологиялык түзүлүшү. Санаточтун суроолору. Санаточтордун жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнүшү. Санаточтордун жазылышы. Санаточтордун кептеп колдонулушу. Эми сабакта колдонулуучу каражаттар. Сабакта колдонулуучу каражаттарды ушул китептен пайдалансаңыздар болот. Эми жаңы тема сүрөттө көрүп турганыңардай. Биринчи, калем саптын саны 3. Экинчи, китептин саны 2. Үчүнчү, калпактын саны 4. Үчүнчү, телефондун саны 1. Мында сандар 3, 2, 4, 1. Сөз менен айтылуучу сандарды кашанын ичинде көрүп турасыздар. Зататоштор калемсат, китеп, калпак, телефон. Заттын санын эсебин, иретин билдирип, канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроолорго жооп берген сөз түркүмү санатош деп аталат. Эми төмөнкү сандарды үн чыгарып окуйбуз. 1, 12, 4, 5, 22, 45, 2, 15. Асты сызылган санатоштор 2 сөздөн турат. Ошондуктан алар татаал санатоштор болушат. 12, 22, 45, 15. Асты сызылбаган санатоштор бир гана сандан жана бир гана сөздөн турат. Булар жөнөкөй санатоштор болушат. 1, 4, 5, 2. Демек, санатоштор түзүлүшүнө карай жөнөкөй татаал болуп бөлүнөт. Бир гана сөздөн турса, ал жөнөкөй санаточ. 2 жандан ашык сөздөн турса, ал татаал санаточ болот. Санатоштордун жазылышы. Биринчи, сан менен жазылат. 1, 2, 3, 4. Экинчи, сөз менен жазылат. 1, 3, 5. Үчүнчү, рим цифрасы менен жазылат, көрүп турганыңыздардай. Төртүнчү, санатошторго мүчө уланат. Эми бышыктоо үчүн көнүгүүлөр жана тапшырмалар. Биринчи көнүгүү. Төмөнкү сандарды сөз менен жазгыла. 45, 87, 10, 20, 30, 37, 3, 8, 6. Экинчи көнүгүү. Төмөнкүлөрдү билип алгыла. 1 май эмгекчилердин эл аралык майрамы. 8 март аялдардын эл аралык майрамы. 3 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү. 21 март Ноорuz майрамы. 9 май жеңиш күнү. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү. 1 июнь балдарды коргоо күнү. 1 сентябрь билим күнү. Лексикалык лексикалык тема. Дары канадат. Текстти окуйбуз. Ушул жерден баштап дары канага чейин 50 метр бар.
Дарыканада миңдеген дарылардын түрлөрү сакталат. Дарыканага күн сайын жүздөгөн кишилер кайрылышат. Алардын баары врачтын сунуштамасы менен дарыканага барышат. Кардарлар 2-ден 3 дарынын түрлөрүн алып кетишет. Дарыканада 2 кыз иштейт. Алар кичине медициналык кызматкерлер. Алар менен мындайча сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бул дарыларды карап таап бериңизчи. Макул. Дарылар канча сом болду? 200 сом болду. Акчаңызды алыңыз. Рахмат. Жакшы калыңыз. Текст, эми текст менен иштейбиз. Биринчи текстти толук окуп чыккыла. Экинчи тексттеги сана тоошторду тапкыла. Үчүнчү диалогду жаттагыла. Төртүнчү тексттеги силер үчүн түшүнүксүз болгон сөздөрдү жазып мага жөнөткүлө. Эми балдар үйгө тапшырма. Силер жашаган бөлмөдө канча отургуч, канча стол, канча керебет, канча шкаф, канча айнек бар? Жоопторун таап, менин бөлмөм деген темада текст жазып мага жөнөткүлө. Мен жообун күтөм. Саламатта калгыла балдар.